Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Оштогу Мады айылында сатыла турган 2 кабаттан турган 10 бөлмөлүү жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Бул жер Мады айылы, бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мады айылына кантип келем десеңиздер, Фуркаттын круговойунан сиздер бул жака карап түз келе бересиздер. Фуркаттын круговойунан өтсөңүздөр Кыргыз Чек 6-километр деген айылдар бар. Ошол жактан бул жака карап өтсөңүздөр, бул жака келе берсеңиздер, Мады айылы жайгашкан. Мады айылына киргениңиздерде сол тарапта Арзан аталышындагы чоң магазин бар. Андан бир аз эле өтсөңүздөр, сол тарапка кирип кетчү көчө бар. Бул көчөнүн аты Ниязов Абдысамат көчөсү. Андыктан сиздер Ниязов Абдысамат көчөсүнө кирип, өйдө жака 400 метр кире бересиздер ичкериге. Ал эми ушул эле жол менен бул жака карап кете турган болсоңуздар, Мадынын центрине барасыздар. Андыктан сиздер бул жака өтпөйсүздөр дагы. Ушул Арзан маркетинен бир аз өтүп, сол тараптагы көчөгө Ниязов Абдысамат көчөсүнө кирип, ичкериге өйдө жака 400 метр ичкериге кире бересиздер. Ана жүрүңүздөр эми, сиздерге ошол жактан дагы адресин түшүндүрүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен, главный көчө менен бул жака карап, эч жака бурулбай бул жака карап келгениңиздерде, оң тарапта өзүңүздөр көрүп атасыздар, Нурдин магазини жайгашкан. Андыктан сиздер ушул главный көчө менен эч жака бурулбай бул жака карап келип атканыңыздарда, сол тарапка бурулуп кетчү көчө бар. Андыктан сиздер ушул көчөдөн солго бурулуп, ушул жака 100 метр басканыңыздарда кайра оң тарапка буруласыздар. Оң тарапка бурулуп, ичкери жака 100 метр бара бересиздер. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Кана жүрүңүздөр эми, кеттик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака 50 метр басканыңыздарда сол тарапта сатыла турган 2 кабаттуу 10 бөлмөдөн турган жер үй сатылат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу үйдү тартып, видео обзор кылып, бүт бардык маалыматын үйдүн ээси менен алып беребиз. Азыр үйдүн ээси жанында турат. Мен сиздердин атыңыздардан суроо берип баштай берейин. Кандайсыз эже? Саламатсыңар. Кызматка чакырган экенсиз. Сатып атасыз бул үйдү? Ооба, сатып атабыз. 2 кабаттуу үй, а? Ооба. Канча бөлмөдөн турат? 10 бөлмө. 10 бөлмөдөн, а? Германский проект. Бир аз катуураак сүйлөй бересиз? Мына урматтуу көрүүчүлөр, 2 кабаттан турат. 10 бөлмө экен бул 2 кабаттуу үйдө. Германский проект дейт. Өзүңүздөр сырткы көрүнүшүн көрүп атасыздар. Сырты бүт бардыгы ушундай пескоблок менен заңкыйтып тосулган. Жана ошондой эле жакшы бекем чоң барата дагы коюлган. Анда эмесе биз азыр үйдүн ээси менен ушул үйдүн ичине кире берели. Жүрүңүздөр. Жери канча соток эже? 7 соток. Жери 7 соток, а? Ооба. Охо. Кеңири турбайбы бул жагы? Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Жери 7 соток экен. Анда эмесе алгач мен сиздерге 2 кабаттуу болгон үйдү көргөзүп, маалыматын алып, ичин көргөзүп берейин, андан кийин сыртын көргөзөбүз. Жүрүңүздөр. Условиялары кандай болуп калат эже? Условиясы бардыгы бар. Суу бар, а? Суу бар, таза суу бар. Свет дагы бар. Свет бар. Газчы? Жок, газ келелик. Суу кандай болуп калат? Үйдүн ичинде барбы же сыртындабы? Үйдүн ичинде дагы бар, сыртында дагы бар. Ичинде ысык суу, муздак суу, Аристон. Сыртындагы сууну көргөзүп койбойлубу, а? Бул булактан келген суу дедиңизби эже? Булактан келген таза суу. Азыр жандырып, напорун көргөзүп коелу, а? Суу токтобойт, а сиздерде? Охо. Булактын суусу экен да эже? Булактын суусунун напору жакшы. Напору жакшы, а? Ошон үчүн үйгө дагы киргенбиз да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар, заң кыйган 2 кабаттуу үй экен. Германский проект. Пластик айнектерин караңыздар. Өзүнө тартат го кадимкидей. Үйдүн сырткы абалын көрүп атасыздар. Пышчык кыш менен тургузулган, эчтемке ремонт боло элек, бирок өзүңүздөр кийин сатып алган болсоңуздар, өзгөртүп жасап аласыздар. Ал эми үйдүн крышасы болсо, тернике менен жабылган экен, а эже? Ооба. Тернике менен жабылган экен. Бул үйгө 2 эшик менен кирет экенсиздер. Сол тараптагы эшикке, оң тараптагы эшикке кире турган болсоңуздар, бул жак времянка болуп калат экен. Ал эми конок келип кала турган болсо, мына ушул сол тараптагы эшикке кирип, ушул жакка конокторуңуздарды киргизсеңиздер болот экен. Ал эми алгач сиздерге ушул времянканы көргөзүп берейли. Жүрүңүздөр эже. Эшиктери дагы жакшы эшиктерден коюлган экен, а? Ооба. Брондолгон. Бекем эшик, көрүп атасыздар. Мындай эшиктер азыр кымбат, урматтуу көрүүчүлөр.
Бул жак киргенде эле прихожка болуп калат, времянканыкы. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Прихожкасы дагы кеңир экен. Бул жакта автоматтары дагы бар экен да, эже. Ооба. Өзүңүздөр бир жака кетип аткан болсоңуздар үчтөн өчүрүп коет, а? Жакшы, жакшы. Экинчи этажында да, биринчи этажында да бар. Азыр кээ бир үйлөрдө автоматтар жок да, эже. Мында өчүрүп жандыра турганчы. Бул сол тарапта ванна туалет ушул жакта экен, а? Ооба. Охо. Будан суу пулары каяка кетет, эже? Септик барбы? Септик бар. Сыртында бар, а? Сыртында бар. Жакшы. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ванна туалет ушул жакта экен. Анда эмесе азыр мен сиздерге ванна туалетин көргөзүп берем. Эшигин көрүп атасыздар. Жакшы дизайндагы бекем жакшы баалуу эшиктер коюлган. Бул жагы ушундай ванна туалет. Оң тарапта көрүп атасыздар, раковина, күзгү, душевой кабина, аристон, бүт бардыгы сонун, бардыгы даптаяр экен. Көрүп атасыздар. Форточкасы дагы бар экен. Потологу болсо пластик, жарык бергич лампочка коюлган, бүт бардыгы даптаяр. Карасаңыздар, Охо. Душевой кабина дагы өтө сонун, кеңден экен. Бул жакта унитазы дагы бар экен. Негизинен бүт бардык шарты бар экен бул ванна туалеттин. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жана ошондой эле бул жактан чыккан суу сыртта септиги бар экен, даптаяр. Ошол септикке барып куюлат экен. Көрдүңүздөр, ванна туалети өтө кеңири, кенен экен, кысылбайт экенсиздер. Ал эми бул жактагы бөлмө кандай аталат, эже? Кухня. Кухня. Көрүп атасыздар, жанагы эле жакшы дизайндагы эшик. Бул жактан кире беребиз. Охо. Жылтырайт го бул жагы да. Обойлорун көрүп атасыздар, моющий жакшы обойлор чапталган. Бул бөлмөнүн өзүнүн раковинасы дагы бар экен, а? Ооба. Ушул жактан колуңуздарды жуусаңыздар болот. Бул жакта печкасы дагы бар экен. Идиш аяк дагы жууса болот экен, көрүп атасыздар. Бул жакта печкасы бар экен, ушул жактан сиздер тамак бышырып, калсаңыздар от жагып, үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот, карасаңыздар. Даптаяр. Бул бөлмөнүн өзүнүн дагы терезеси бар экен. Пластик айнекте, карасаңыздар, сонун. Ал эми экинчи бөлмө кандай болуп калат, эже? Спальный болуп калат. Спальный, а? Жана ошондой эле айта кетели, эже, бул бөлмөнүн азыр кухнянын узун турасы канча болуп калат? Бул 4-кө 3. Узуну 4, турасы 3. Ооба. Наркы 5-кө 4. Бул 5-кө 4, а? Ооба. Жакшы, жакшы. Узун турасын дагы сурайт, ошону дагы айта кетели биз. Айнек терезелерин көрүп атасыз. Бүт бардыгы пластик экен. Дубалдарына болсо жакшы моющий обойлор чапталган. Потологун көрүп атасыздар, өтө жакшы деңгээлде жасалган, жакшы ремонтту. Бүт бардыгы негизинен таптаяр. Анда эмесе бул бөлмөнүн бул тарабынан дагы көргөзүп коеюн. Өзүңүздөр уктуңуздар, узуну 5 кен, турасы 4 кен. Жакшылап назар салып туруңуздар. Анда эмесе азыр мен сиздерге спальныйды көргөзүп бердим. Бул жагы болсо кухня болуп калды. Көрдүңүздөр, кухнясы негизинен жакшы экен. Анда эмесе кийинки бөлмөгө чыга берели. Үйдүн сыртына чыга берели, кечиресиздер. Азыр эже биз 2 бөлмөлүү времянканы көргөзүп бердик, а? Азыр бул жактагы 2 кабаттуу үйгө бул сол тараптагы эшик менен киребиз. Жакшылап назар салып туруңуздар, бул жакта өзүнүн тепкичи дагы бар экен, ушул тепкичи менен чыгабыз. Тепкичи менен чыкканда бул жакта жакшы брондолгон эшикти ачабыз дагы, экинчи кабатка бисмилла деп киребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Кеңир экен, эже. Жүрүңүздөр. Айнек терезелери бар экен, жарык экен, сонун экен. Ушул эле жак менен сиздер времянкага дагы кирип кетсеңиздер болот. Өтө сонун экен. Германский проект, эже? Ооба. Жакшы. Бул жакта 2 бөлмө бар экен. Сол тарапта 2 бөлмө, оң тарапта 1 бөлмө. Анда эмесе ушул оң тараптагы бөлмөдөн баштай берели. Жүрүңүздөр. Бул эшиктер сонун го, эже. Жыгач дагы экен, ортосунда айнек дагы бар экен, а? Российский эшиктер. Российский эшиктер, охо. Жүрүңүздөр анда. Урматтуу көрүүчүлөр, айнек терезелери бар, обойлору чапталган. Бунун жери кандай дедиңиз, эже, полу? Пол ОСБ, калың ОСБ. ОСБ, ДСП ошуган, а? ОСБ экен пол, урматтуу көрүүчүлөр. Калыңынан коюлган. Потологун көрүп атасыздар, натяжной потолок, люстра, лампалар бүт бардыгы коюлган. Өтө сонун. Анда эмесе бул бөлмөнүн бул тарабынан дагы сиздерге зерикпей көргөзүп коеюн. Үй алам, үйүм жок,
дегендерге бул видео өтө пайдалуу, керектүү болгон видео болот. Бул сол тарабында болсо 2 бөлмө жайгашкан. Көрүп атасыздар, жанагы эле жакшы дизайндагы эшик. Кире беребиз. Бул жак холл. Холл, а? Узун турасы канча болуп калат эже? 6га 4. 6га 4 бунук, а? Охо. Айнек терезелери бар. Обойлор чапталган. Ал эми полу болсо, бүт бардык үйдүкү полу ОСБ экен, өзүңүздөр. ОСБ жылуу болот деп. ОСБ жылуу болот, калың болот, айже? Ооба. Анаке, көрдүңүздөрбү? Бул тарабынан дагы холду көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Узун турасы канча дедиңиз эже буну? 6га 4. 6га 4. Немесе кийинки бөлмөгө киребиз. Жанагы эле эшик, жакшы дизайндагы. Бөлмөлөрдүн дагы узун турасын айтып кетип атабыз. Жакшылап назар салып туруңуздар. Комната чоң зал 9га 4. Охо, бул конок бөлмөсү, зал экен да? 9га 4, айже? Ооба. Охо, карасаңыздар. Вообще сөз жок. Үй өтө сонун. Келесиздер, жашай бересиздер. Эчтенкени кылыштын кереги жок. Анда эмесе кийинки бөлмө. Биринчи кабатта урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, 4 бөлмө, 3 бөлмө бар экен биринчи кабатта. Биринчи кабатта 3 бөлмө. Бул жакта экинчи кабатка көтөрүлүп кетсе болот. Экинчи кабаттын ремонту ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр эчтемкеси бүтө элек экинчи кабатта. Эми буюрса өзүңүздөр алсаңыздар, кийин бүтүрүп аласыздар. Негизинен жакшы. Экинчи кабатка менин оюмча, бул жака лестница кылыш керек. Ушундай лестница кылып туруп, экинчи кабатка көтөрүлүп кете турган болот. Эми өзүңүздөр алсаңыздар, өзүңүздөр пландаштырасыздар. Негизинен жакшы. Карасаңыздар, өтө сонун. Германский проект дейт. Эже, үйдүн узун турасы канча болуп калат эми? Жүрүңүздөр, үйдүн алдына барайлы дагы бир аз үй тууралуу маалымат берип коелу эже. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз үйдүн алдында турабыз. Бул жака өтүңүздөр, камерага түшүп каласыздар болбосо. Үйдүн узун туурасы, айта кетейин, узуну өзүңүздөр билесиздер, 20. Узуну 20 экен, ал эми туурасы болсо 13. Мындайча айтканда 20га 13 экен. Ал эми бул жакты үйдүн жалпы квадрат метри болсо 550 квадрат метр экен. Өтө заңкыйган сонун үй экен. Бүт бардык условиясы менен. Анда эмесе сырттагы огороддоруна дагы көңүл буруңуздар. Азыр маалымат беребиз. Бул жакта сырткы ажатканасы дагы бар экен да, айже? Ооба. Жакшы. Бул жакта тапчаны дагы бар экен, а? Бул тапчандар кандай? Калабы, кетеби? Же сүйлөшөсүздөрбү? Сүйлөшөбүз, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, бул жакта огороду дагы бар экен. Кандай көчөттөрдү экенсиз, эже? Роза гүлдөрү бар, алма бар, өрүк. Бүт бардык көчөттөр бар экен, мындай айтканда. Мен оюмча бул жерде бир 20дан ашык көчөт бар экен. Мөмө берип атабы же эми берип калабы? Мөмө берген, алгандар бар. Өрүктөр алды, кайнолу алды, алма алды. Жакшы, мына урматтуу көрүүчүлөр, көчөттөрү дагы бар экен. Мазза кылып ушул жерде жесеңиздер болот экен, тапчанда жатып. Бул жакта көрүп атасыздар, киргениңиздерде оң тарапта септиги бар экен. Бул жака мен оюмча бир 3 машина батат. Баратан ачып киресиздер, машинаңыздарды ушул жака коюп коесуздар. Кеңири тура берет, эч ким тийбейт, көрүп атасыздар. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, бул жакта 2 кабаттуу үйдүн өзүнүн подвалы дагы бар экен. Бул жакта көрүп атасыздар, эшигинен киресиздер, подвалы бар экен. Подвалын көргөзбөй эле коелу. Эгер алам, мага жакты деп серьезно келсеңиздер, бүт бардыгын өзүңүздөр келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе үйдүн артына дагы өтөйлү дагы. Бул жактан эле маалымат берип коелу. Бул жагы үйдүн арты тирнике менен тосулган экен. Үйдүн артында 1 метр аралык жер бар, айже? 1 метр аралык жер бар экен. Барайлыбы? Жүрүңүздөр. Үйдүн артына өтүп эле көргөзүп кой дейт. Көрүп атасыздар, а? 4 тарабы тең пескоблок менен тосулган. Ал эми ушул эле тарабы болсо тирнике менен тосулган. Жана ошондой эле үйдүн артында
1 метрден ашык места бар экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, карасаңыздар, өтө сонун. Бул жакта ити дагы бар экен. Эмне дейсиз? Үйдү көргөз коелу. Мына үйдүн аркы тарабы ушундай болуп калат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Көрүп атасыздар. Өтө сонун. 4 тарабы тең ушундай сонун көрүнөт. Жүрүңүздөр анда. Эми үйдү алам, үй жакты деп өзүңүздөр дагы келип көрөсүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Кайсыл бир жерин көрбөгүзбөй калсам, кайсыл бир суроону бербей калсам, бул жака үйдүн номерин белгилеп коем, өзүңүздөр тактап маалыматын алып аласыздар. Үйдүн алдына барайлы дагы. Сиздердин атыңыздардан мен азыр үйдүн ээсине суроо берем. Эже, бул жакта мектеп, садик проблемасы кандай болуп калат? Садиктер бар. Бул жерде мына мектептин ичинде дагы садик бар. Канча метр садик менен мектепке? Жакын элеби? Жакын эле. Канча? Бул жерде частный садиктер дагы бар. 200-300 метр аралык. Ооба. Жакын эле экен, Уктуңуздар, мектеп, садик проблемасы болбойт экен. Жакын экен, 200-300 метр аралыкта экен. Жери 7 соток экен. Бүт бардык условиялары бар экен. Кошуналар кандай, эже? Жакшы. Ызы чыгылбайбы? Жаңы чек, баары жаштар. Эл жыш жайгашкан бул жакта? Көп эле жыш болду эле, көп эле келе элек, эми келишет да. Кошуналар жакшы негизинен, WhatsApp группаңыздар бар? Бар. Жакшы. WhatsApp группаңыздар болсо эле анда ынтымактуу экенсиздер. Кошуналар жакшы дейт. Эми эже, баасын айтың. Баасы канча? Баасын $85,000 деп атам. Баасын $85,000. Кеми болобу анан, эже? Кичине ырымына түшүп берем. Жакшылап түшүрүп бересиздер атайын келсе, алам деп келсе. Ооба. Уктуңуздар, баасы $85,000. Албетте эле жакшына келип алам деп серьезно карасаңыздар, жакшы түшүрүп берет экен. Обмен жолдору жок экен, только наличка экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эске түйүп алыңыздар. Дагы кандай маалымат берели, эже? Бүт бардыгын көргөзүп болдук, Бүт бардыгы түшүнүктүү эле болду. Эми калганын бул жакта үйдүн ээсинин номерин белгилеп койсом, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп келип көрүп кетесиздер. Болуптур, эже, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар. Рахмат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган жери 7 соток болгон 2 кабаттуу үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Маалыматын алып бердим, видео обзор кылып бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Кимиңиздерге бул үй жаккан болсо, шаардан тажадым, шаардын четине көчөм десеңиздер, бул үй сиздерди күтүп атат. Бул жака мен үйдүн номерин белгилеп коем, үйдүн ээсинин номерин. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздар сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.